Кыргыз Республикасынын социалдык фонду чейрек кылымдан бери ийгиликтүү иштеп жатат. Ал өз алдынча башкаруу принцибинде иштеген мамлекеттик социалдык камсыздандыруу жана пенсиялык камсыздоо системасынын туруктуу иштешинин кепили жана жол баштоочусу болуп эсептелет. Жөнөкөй тил менен айтканда пенсиялардын өз убагында төлөнүшү соцфондго көз каранды. Бардыгы 1993 жылы башталган. Социалдык фонд бир нече түзүмдөрдүн Пенсиялык фонддун, Кыргызстан профсоюздар федерациясынын кеңешинин социалдык камсыздандыруу фондунун, Эмгек жана социалдык коргоо министрлигинин ишке орношууга көмөктөшүү мамлекеттик фондунун базасында түзүлгөн. 25 жылда соцфонд улуттуу жыйынтыктарга жетишти. 1996 жылы КМШ өлкөлөрүнүн биринчилерден болуп камсыздандыруу төгүмдөрүн жекече эсепке алуу киргизилген. Ал калктын дээрлик 90%-ын камтыйт. Эгерде буга чейин пенсиялар белгиленген өлчөмдүү жолук пул болуп эсептелсе, жаңы модель шарттуу топтомо системасы боюнча иштейт. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүктөрү жана мамлекет тарабынан кепилденген пенсиянын базалык бөлүгү түрүндө калктын аялуу катмалары үчүн социалдык коргоо механизмдери киргизилген. Реформалар менен жеңилдиктер жоюлуп, пенсияга чыгуунун курактык чектери көтөрүлгөн. Эркектер үчүн 60-тан 63 жашка чейин, аялдар үчүн 55-тен 58 жашка чейин. Мунун аркасында камсыздандыруу базасы өстү. Ал эми соцфонд 2002 жылдан тартып финансылык абалын турукташтырып алды. Ишкердикти өнүктүрүү жана экономиканын өсүшү үчүн камсыздандыруу төгүмдөрүнүн тарифтери 39%-дан 27%-га чейин төмөндөтүлүп, ошон менен бирге финансылык туруктуулук сакталды. Ыңгайлуу болушу үчүн республикабызда пенсионерлер Кыргыз почтасы мамлекеттик ишканасы же коммерциялык банктар аркылуу пенсияларын ала алышат. Пенсияларды жогорулатуу үчүн 2010 жылы экономиканын уюшулган секторунда иштеген кызматкерлердин бардык категориялары үчүн милдеттүү топтомо элемент киргизилген. Пенсиялык топтоолор мурасталуучу мүлктөрдүн тизмегине кошулат. Ошондой эле чет өлкөгө туруктуу жашаганы кетип жаткан камсыздандырылган адамдарга төлөнүп берилет. Реформалардын кийинки этабы 2014 жылы башталган. Пенсия эми орточо эмгек акынын өсүшүнө жана керектөө баллардын деңгээлине жараша индексацияланат. Пенсиянын камсыздандыруу бөлүгүн эсептөө үчүн эмгек акынын өлчөмүн ырастоо жөнөкөй болуп калды. Ошондой эле пенсияларды дайындоо тартиби дагы жеңилдеди. Пенсия өз убагында дайындалышы үчүн жаран ардактуу эс алууга чыкканга жарым жыл калганда соцфонддун аймактык органдарына документтерди тапшырса болот. Демек пенсияга чыгар замат төлөмдөрдү ала баштайт. 2015 жылы соцфонддун жаңы сайты иштелип чыгып, бир кыйлай ыңгайлуу жана функционалдуу болуп калды. Ошол эле жылы электрондук отчеттуулук системасы киргизилген. Ал интернет аркылуу салык төлөөчүлөрдөн түз отчет алууга мүмкүндүк берет. Бул ыңгайлуу жана камсыздандыруу төгүмдөрүнүн жыйналышын башкарууну жакшыртат. Пенсиялардын калькулятору ишке киргизилди. Анда ар бир кызматкер стажы жана социалдык чегерүүлөрү тууралуу маалыматтарды киргизип, келечектеги пенсиянын болжолдуу өлчөмүн эсептеп алса болот. Соцфонддун кол борбору иштей баштады. 1202 кыска номери боюнча пенсиялык камсыздоо жана социалдык камсыздандыруу жаатында маалымат алса болот. 2016 жылы соцфонд тарабынан банк аркылуу камсыздандыруу төгүмдөрүнүн төлөмдөрүн кабыл алууну биллинг системасы жана анык мезгилде түшкөн каражаттарга мониторинг жүргүзүү үчүн төлөм системалары түзүлгөн. Ал эми өздүк кабинеттин киргизилиши менен камсыздандырылган адамдар интернет аркылуу мындан да көбүрөөк кызмат ала алышат. 2010 жылдан баштап республика боюнча пенсионерлердин саны дээрлик 100 миңге көбөйүп, 634 миң адамга жетти. Ошон менен бирге акыркы 7 жылда орточо пенсия дээрлик 2 эсеге, 2800 сомдон 5,5 миңге чейин көтөрүлдү. Жашоо минимумунан төмөн пенсия алган пенсионерлердин санынын олуттуу азайышы башкы жетишкендиктердин бири болду. 2018-2022 жылдарга ишеним, бирдик, жаратмандык мамлекеттик программасынын алкагында пенсиянын татыктуу деңгээлин камсыз кылууга багытталган пенсиялык реформанын кийинки этабы каралууда.